балдарды инсан кылып тарбиялоо, энелердин педагогикалык маданиятын өстүрүү жөнүндө айылда жүрүп диссертация жазып, 2018 жылы академияда диссертациямды коргодум. Сиздер жөнүндө коргодум. Мындай десе кол чабат эле биз жөнүндө дагы кандидаттык жазылыптыр. Ошондой болот да, сүйүнүп. Силер ошого арзыйсыңар. Эми бир жагы ошол алдыңарда бир жагы эң бир алыскы айылда баткен Тажикстан менен чек арадан келген адам сүйлөп атса, экинчи жагы 47 жыл ары, бир жагы 25 жыл ушу канткенде балдарыбыз адам болот. Канткенде жакшы инсан тарбиялайбыз. Канткенде энени энедей урматтайт, мээрим төгөт. Канткенде энелер балдарын жакшы тарбиялайт деп эксперимент, тажрыйба жүргүзүп, ошонун айынан анан мына ушул китепти жазган адаммын мына. Эми окшошуп калат акырында. Мына бул китепте 0 жаштан баштап, бала бойго бүткөндөн баштап, төрөлүп 21 жашка жеткиче баланын физиологиясы, психологиясы, санитариясы, гигиенасы, кандай кылганда анын ден соолугу чың болот, акыл эси тунук болот, кандай кылганда ал балдар эртеге өзүмүздү ата-энесини, үй бүлөсүнү эл багар, элдин жакшылыгына жарай турган инсан болот. Ошону жазып чыкканмын. Карасаңыз, 0 жаштан баштап ар бир ата-эне алып окуп, анан баласыны тарбиялай турган темалар, маселелер бар. Эми балдар уруксат берсеңиз, эмне кылыш керек экен? Ошого жараша тарбия бериш керек экен. Бардык улуу адамдардын келиштирип келсе, апасы мыкты экен. Түшүнүп атасыңарды? Деп коет да, кичкене. Бакара эле мен силерден сүрдөнүп, силер менен сүрдөнүп. Акыр ушу женсебетти жага чакырып алат окшойбуз. Мына барбы? Женсебет, келиңиз бияка, аялдар кеңеши. Келиңиз сиз. Аты ким? Төрайым. Мен ошентип айтып атам. Бул кайры? Сен. Кол чабып койгула. Силердин райондун аялдар кеңешинин төрайымы экен. Сиз жага келиңизчи, сиз барсыз айттым. Канын экөөбүз мындай байкап көрөт. Директорлор болгондо киши келе. Эми урматтуулар, азыр айттым, депутаттын, министрдин, акимдин, губернатордун, академик, генералдын энеси ким экен дей турган энелер отурат мына жерде. Кудай кааласа. Азыркы балдарыңардан ошондой инсандарды көргүлөр. Улуу элде дайым балдарını, кыздарын тарбияласа мындай дейт экен. Куласаңар, менин арстаным, жолборсум, кабыланым, элбагарым, ханым, бегим дейт экен. Ошол сөздүн, силердин, сөзүңөрдүн өзүнүн сакралдуу күчү бар экен. Сакралдуу деген Алла Тааладан берген сыйкырдуу күчү бар экен. Ошол сөзүңөр баланы ошондой даражага жакындата берет экен. А бизде көбүнчө күчүгүм деп коет. Барбы ошондо? Элдин баласында эмессиң сен, темсейген деп коет. Бул сөздөрдү аз айттыңыздар экен. Ошо балдардын баркын көтөрүп, рухун, жан дүйнөсүн көтөрүп, шыктандырып сүйлөөгө биз беришибиз керек экен. Бул өзү дагы сабак болуп жатат да, өзү дагы. Анан урматтуулар, мына азыр мага таң калып эле жатасыңар да. Эми Кудай кааласа, Кудай директориңерге инсап берсе, энелер мектеби окуйт эми, окуйсуздар келип. Анда киши жүрөгү түшүп барып көчүп кетип калган. Бир айда бир жолу келесиңер. Класс жетекчилер силерге мынау программанын негизинде азыр мен айткандарды өтө жакшы кылып. Анда эмнелер жөнүндө окуйсуздар, ал жөнүндө азыр мына бизде китепкана болуш керек, урматтуу энелер. Китеп. Мына биз евроремонт кылып, шкаф сервантты ушундай бир баалуу позолочный буюмдар менен толтурабызчы. Ошону эми бир четке коюп,
көбірөөк китептерди толтуруш керек экен. Биз мектебибизде ушундай эреже киргиздик. Кайсы үй бүлөдө 300дөн аз китеби болсо, внимание, 300 деп жатам. 300дөн аз китеби болсо, ал үй бүлө рухий жакын үй бүлө деп. Бүгүн барып бир эсептегилечи, 3 китеп барбы жокпу? 3 машина бар, 3 китеп жок. Кээ бир үй бүлөлөр Африкада ошондой. Силерде болсо керек. Мына ошо үй бүлөлүк китепкана түзгөндө балдар рухий ток болуп, жакшы болуп өсөт экен. Ошо жөнүндө айтып атат. Обаятельность жоголот экен. Натыйжада балдары дагы, күйөөсү дагы, айлана чөйрөсү дагы эч ким кызыкпай калат экен, сөзүн укпай коет экен. Опасно экен, Бүгүндөн баштап колду көтөрөбүз мындай. Мындай көтөрүлүп, мындай бийик көтөрүлүп. Менде ичи тарылык жок. Мындай кылам. Караңыз, Замаки, муну караңыз, муну караңыз. Менде ичи тарылык жок, кызганыч жок, атаандашым жок, байларга суктануу жок. Kitap oku, can düğümümdü kengeydi var. Jaktı mı? Jaksan mı? Varman sen jaksa olmalı. Uşul жылдан баштап ушуну көбөйтсөңөр, мыкты эне, мыкты үй бүлө демек эмнеси менен мыкты дегенде баласынын тарбиясы менен мыкты. Баласынын билими менен мыкты. Өзүнүн бир үлгүлүү жакшы энелиги менен мыкты болуп төргө чыкса, бардык мектептин алты энелери келет, зал жык, сахна мынандай толтурулган, жогору жакка жазылган мыкты эне деп кол чабуулар менен талапкер 8-9 эне төргө чыгат. Карасаңыз, камерада айтып атат, бул эне мынау мектепте окуган, мынау балдардын, отличниктердин апасы деп кол чабып туруп, мынау жерге мыкты эне деген лента тагылат. Мис деген табылат го, 90-60-90 деген. Бул жакта болсо башка. Мис деген ордуга мыкты эне деген эненин эң бактылуу күнү ошол болот. Туурабы жокпу? Ошол сүйгөндөн көз жашар, мына жерде жобосу бар. Биз өткөзүп жүрөбүз. Мына сүйгөндөн көз жашар, ал жерде анын подружкалары, достошу, кудалары, бүт аяштары келген. Бардыгы гүлдөрдү көтөрүп келген. Сенин мыкты эне болушуң менен де. Эң кызыгы, калгандар дагы буларды тиктеп отуруп, мен да мыкты эне болоюн, эртеден баштап баламды окутам. Жактыбы силерге? Стол дастархан четинде ушак сүйлөнбөсүн үчүн китепти жаздым. Муну окусаңар кандай темалары бар дегенде мынандай темалары бар.